Министерство ведомстволорду бири-бирине кошуп койгон бул реформа эмес. Өкмөттүн түзүмүн жаңылоого эң эле аз деп эсептегенде 100-150 миллион сом кетет. Бир эле Мырза Акматов эмес, бүгүн ар бир жаран, ар бир саясий топ болобу, бардык амбицияны ташташ керек. 30 жылдан бери мен болсом гана оңдойм. Атасы президент болуп келсе да сындашат. Ал күрөш эмес. Ал жеке амбицияны тыя албагандык, ал өзүмчүлдүк. Качанга чейин биз төңкөрүш менен жашайбыз. Мени эл чакырды. Сыр болуп менен бир жерде жашырынып атом бомбасын жасаган жокмун. Бир гана нерсе, көздүү мончок жерде калбайт дейт. Мамлекетибизге керегибиз жок болсо башка жакта керегибиз тийди. Мына бүгүнкү күндө Садыр Жапаров бардык талкаланган бардык мамлекеттик институттар атайылап же билбестиктен талкаланган мамлекетти колуна алды. Өзү деле көрүп турат, мурдагы президенттердин тагдыры эмне болду. Мэриянын биринчи кабатында милициянын постунда отуруп эле иштечү. Мага канчалык бүт мамлекеттин күчүн ташташты да ошону кетирген. Бирок эл калкалап сактады. Бир күлкүлүү нерсе айтайын, мени туура эле саткышкан экен. Кудай мени ошол бир жаманга аралаштырбай эле алып чыккан экен, анан ошого баягы саткындар себепчи болгон экен дегендей да. Ал эгер кимдир бирөө площадьда 10 саат, 5 саат кыйкырып турса, ал өлкө үчүн, улут үчүн турду, Садыр Жапаров үчүн эмес. Жаштарга да кайрылып кетейин. Эгер кимдир бирөө ушундай жаштар бийликке кириш керек деп аткан болсо, ал улуттун чыккынчысы, же болбосо силерди алдап аткан адам. Калыптанган уже көз карашты эми бузуш мүмкүн эмес. Сатып алыш мүмкүн эмес. Биз мамлекетчил боюнча калабыз, мамлекетчил. Амансызбы Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде саясий коктейль берүүсү. Бүгүн биз бир нече жыл бою мекенден тышкары жүрүүгө аргасыз болгон, эл оозунда көп ысымы талкууга алынган Ош шаарынын мурдагы мэри, Улуттар биримдиги партиясынын түптөөчүсү Мелис Мырзакматов менен маектешүүнү чечтик. Мелис ага, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Жаңы жыл куттуу болсун. Рахмат. Биз маектешүүгө чакырганда сизди бир нече убакыт күткөнгө туура келди да. Сиз жылдап маек бербей келдиңиз. Ошол убакытты бөлүп, анан ошол бир нече жылдык унчукпай коюуну бузуп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан бутуңузга тушоо болуп келаткан бир нече жыл бою кылмыш иштеринен бирөтөлө акталып чыктыңыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Маекти бүгүнкү өлкөбүздө күн тартибинде турган иштерден баштасак, эмне үчүн сизге ал суроону берип атам, анткени сизде мындай бир мыкты менеджер катары сыртыңыздан айтып келишет. Анан өкмөт түзүлдү. Өкмөт түзүлгөндө адатта ким премьер болду, ким министр болду деген талкуулар жүрчү да биздечи. Бул ирет мекеме башчылары эмес, ошо мекемелердин түзүмү көбүрөөк талкууга түшүп атат да азырчы. Бир нече министрлик ирилештирилди, кайсы бир мамлекеттик мекемелер башкасына кошулду дегендейчи. Сиз сырттан байкап турган адам катары айтсаңыз, канчалык бул эффективдүү ирилештирүү болду? Негизи эле бул Олукбек Марипов сунуштаган түзүмдү оптималдаштыруу деп кабыл алыш керекпи? Бул болгон окуяларды, процесстерди ар кандай нуктан караса болот да. Кимдир бирөө үчүн оптималдаштыруу болду, кандайдыр бир күчтөргө бул критикага жем таштады дегендей. Эми бир аз калпыстыктар бар, бирок көч бара-бара түздөлөт дегендей, эми байкап көрүш керек. Мүмкүн ошол бүгүнкү жаңы реформаторлор биз ушундай жолду көрүп турабыз, ушул жол менен биз экономикалык каатчылыктан чыгабыз деген өздөрүнүн жеке түзгөн пландары болушу мүмкүн да биз аны билбейбиз. Ошондуктан бир аз убакыт күтүш керек. Бир аз убакыт күтүп байкап туруш керек. Эми төрөлүп аткан баланы эле сындап эле тепкилеп жатып калгандай мындай түр калтырып атат да. Ооба, калпыстыктар бар.
катачылыктар да бар. Ошол катачылыктарды коомчулук айтып атат. Ошолорду көрүп, окуп, угуп дегенде мүмкүн мындай бир оңолуп кетүүгө бир жол табылып калар. Ошондуктан биз коомдогу мына мен сиз өзүңүз баса белгилегендей көп убакыт сыртта болуп, анан келип аралашып атабыз да. Бүгүн ушул прессаны ачасызбы, кандай социалдык сеттерди байкайсызбы, бир гана негатив. Ошон үчүн келиң экөөбүз бүгүн позитив. Эми коомдо бир жакшы нерселер да болуп атат. Жакшы жылыштар болуп атат. Кубанткан нерселер бар. Ошолорду да айтыш керек. Ал эми правительство боюнча макул түзүлүптүр. Байкайлы, көрөйлү. Анан иштин жыйынтыгына жараша сындаган жакшы. Анан эгер ушундай бир адамдын жакшы ниети болсо, ушул оңдойм деп билек түрүнүп киришсе, анан башта элек жатып эле анан биз уртокмо калсак, анан бүт тиги калоолор качып, немеси көңүлдөрү чөгүп, койчу, жасасаң да ушул экен, жасабасаң да ушул экен, баары бир критикалайт экен деп жатып алышы мүмкүн. Ошон үчүн шык берип көрбөйлүбү, шык берип, ой азаматсың деп далага таптап көрбөйлүбү? Мүмкүн болуп калат. Мүмкүн. Анан жыйынтыгында анан болбосо андан кийин тепкилейли. Ой сен жасайм дедиң эле го, жасабадың деп. Анан боло элек жатып эле критикалаган бир аз. Жетишебиз деп атасыз да? Ну, жетишебиз. Негизи биз жалпы бир дүйнөдө ири державалар бар да, кудуреттүү өлкөлөр бар. Ошолордун мындай бир бийигинде туруп карачу болсок, чакан эле мындай алакандай эле мамлекетпиз да, элибиз деле аз эле. Анан ошо чакан мамлекетке бир эффективдүү, чакан ыкчам иштей ала турган өкмөт курууга болобу? Бардык нерсе бир заматта жаралбайт да. Ооба. Курууга болот. Маселен, сиз эмне кылат элеңиз деген суроо болсо, мен ошого жооп берет элем. Мисалы, сиз эмне кылат элеңиз? Мен өкмөттүн мурдагы курамын өзгөртпөйт болчумун. Кече иштеп аткан курамды? Жок, мурдагы курамын. Вице-премьерлерди да калтырмакмын. Ал министерство, ведомстволорду бири-бирине кошуп койгон бул реформа эмес. Андан кийин поэтапно ар бир министрликте өзүнчө реформа алып бармакмын. Себеби биздин көпчүлүк көрөрмандар, окурмандар түшүнбөйт да, кошуп койсо, ажыратып койсо эле все ошо менен бүттү деп. Мына бүгүнкү каатчылык, экономикалык каатчылык учурда ушул эле азыркы кошуп өкмөттүн түзүмүн жаңылоого эң эле аз деп эсептегенде 100-150 миллион сом кетет. Ушул кереги бар беле, жок беле? Иштөөнүн башка дагы көп түрлөрү бар. Эффективдүү иштөөнүн. Анан бүгүн эле мондай чакан нерсени кура коем. Анан эффективдүү жок, бардыгы этап менен барыш керек. Этапна барылып, башкача айтканда бар нерсени талкалап анан башка курам эмес. Ошо бар нерсени акырындап жакшыртып барыш керек. Ага жылдар керек. Эми мен айтып атпаймынбы? Эгер сынгала турган болсок, баарыбыз сындасак болот. Ошон үчүн жакшы ниет кылып, жакшы бир мындай бир ийгилик каалап турайлычы, анан ишинин жыйынтыгына жараша анан жапырт, анан мүмкүн сындарбыз, мүмкүн мактарбыз. Ушул өкмөт жаңылана турган белгилүү болгондон кийин эми референдумда биз башка жолду тандап алдык да. Анан өзүңүз билгендей, азыр социалдык түйүндөр жөнүндө учкай айтып өттүңүз. Ал жерде ушундай бир адат калыптанып калган биздин калкта дейин. Паланча кызматка паланча адамдын келишин каалайт элем, ушул келсе ушинтип өзгөртөт эле деген бир мындай жоромолдор, сунуштар башталат да өзгөчө Facebook'та. Анан ошол жерде Мелис Мырзахматов өкмөттү жетектесе болот эле деген пикирлерди мен аябай көп көзүмө чалдыкты. Түгүл айрым сайттар сурамжылоо да жүргүзүп жетишишти. Ал жерде сиз мындай чоң бир мындай
ажырым менен алдыда келаттыңыз да, сизге жаңылык болдубу ошондой сунуштар? Элдин сунушу болчу. Эми мындай да калайык калк, коомчулук ушул өзүнүн тез жүрөгүнүн тепкүрүндө жаткан бир каалоосун алып чыгат. Ага эч ким таасир бере албайт. Мен андай сөздөрдү угуп эле жүрөм, бирок билесизби, биз ыгы менен да, ыксыз да кирише беребиз. Ооба. Маселен, бүгүнкү жаңы президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин абдан бир чоң ополтоодой бир мындай каалоосу бар. Ушу Кыргызстанды оңдосом, ушул элге бир жакшы жашоо тартууласам деген бир жакшы ойлору бар. Ниети бар. Анысы анык. А бирок кантип дегенде мүмкүн татаал жолду тандап алышы мүмкүн, кыска жолду тандап алышы мүмкүн, кеп ошодо. Негизи мына Камчыбек Кыдыршаевич менен да баарлаштык дегендей да каалоо бар. Сиз аны байкап көрүп турасыз? Байкап көрүп турам. А бирок андан ары мындан бул жагына эмне болот? Кеп ошондо. Кандай команда курай алат? Кандай жолду тандап алат? Кептин баары ошондо. А эми жеке жанагы сиз айткан суроого ошондой коомчулукта пикир бар, аны да мен байкап жүрөм. Бирок бүгүнкү күндө ошол колубуздан келишинче өзү негизи бир эле Мырза Ахматов эмес, бүгүн ар бир жаран, ар бир саясий топ болобу, баардык амбицияны ташташ керек. Мына мен 30 жылдан бери президент болом деп жүргөндөр бар. 30 жылдан бери мен болсом гана оңдойм. Атасы президент болуп келсе да сындашат. Жок, атам болбойт, мен болушум керек эле дегендер бар да. Мына өзүңөр байкап көрөсүң. Ал күрөш эмес. Ал жеке амбицияны тыя албагандык, ал өзүмчүлдүк, ал керек болсо текеберлик. Мейли ушул Марипов болобу, Асанов болобу, Үсөнов болобу, ар бир жаран бүгүнкү күндө салымын коюш керек. Колунан эмне келет? Тыйкан болобу, малчы болобу, саясатчы болобу, кеп анда эмес. Ар бир жаран ушул бир жакшылыкка үндөп, колунан келгенин Садыр Жапаров үчүн, Марипов үчүн эмес, мамлекет өзү үчүн, эң акырында ошо коом үчүн бир нерсе жасаганга аракет кылып баштаганда гана биз өнүгөбүз. Ансыз бир адам, 2 адам же 10 адам, вот правительствода там 12 адам деп атабы, 12 адам колунан келбейт. Ал ар бир кадам сайын тоскоол, ар бир кадам сайын бут тосу болсо эч нерсе өзгөрбөйт. Мына сиз элестетиң, маселен сиз премьер-министрге сизди сунуштады дейли. Элдин баары сөгүп алса, ой шайыста болбойт. Ал андай, мындай деп. Ошол сиз үйүңүзгө келип да уктай албайсыз. Болгон баягы каалооңуз жоголот. Көңүлүңүз чөгөт, уйкуңуз качат. Койчу, ушул тынч эле жүрсөм дейсиң. А эгер шайыста азамат ушул оңдойт, ушул кызыбызга ишенели десе, сизде баягы каалооңуз 10 эсе көтөрүлөт. Эгер бир жаман оюңуз болсо да уяласыз, кой эми ушунча эл мени күтүп атат, мен ушуну жасабай эле коеюн, оң жол менен кетет. Ошондой бир коомду мына 4-чү бийликтин өкүлдөрү ошол жолго салганга аракет кылышыбыз. Жок, ошол жолго салганга аракет кылыш керек. Идеология бул эң башкы курал. Экономикадан да күчтүү курал. Ошол үчүн мына менин да каалоом колуман келгенинче ушул бүгүн мамлекетке жардам берүү. Ал сөзсүз түрдө премьер-министр болуп жардам берем, же болбосо президент болуп жардам берем эмес. Жакшы сөзүң менен, жакшы бир жүрүм турумуң менен дегендей да, үлгү болуп дегендей, ошондуп коомго жардам берсе да болот. Сиз азыр жакшы ойду айтып өттүңүз да, жанагы өкмөткө мүчө болуп келген эле адамдардын маселеси эмес, жалпыбыздын баарыбыздын үйүбүз, баарыбыз аракет кылыш керек деп атасыз да. Анан ошо үйдүн башында турган адамдан көп нерсе чын эле көз каранды. Эми биздин элдин мүнөзү ошондой. Ошол киши азыр өлкө башында турган киши ушу
жалпы элди сай дегизбей, түндүк түштүк дегизбей, же болбосо азыр дагы бир адат бизге жагышты да, жана партиялар дегизбей ушу бир ынтымакка келтирет деп күтөсүзбү, ишенесизби ошого, көзүңүз жетеби? Эми бул нерсе, сиз айтып аткан нерсе Садыр Нуркожоевичтин колунан келбейт. Эмнеге? Себеби дагы айтам, ошол оппозициялык күч, партия, сайдын өкүлдөрү өздөрү умозаключение дейбизби, ошондой бир акылына келиш керек да. Качанга чейин биз төңкөрүш менен жашайбыз. Качанга чейин биз ушинтип сайга сиз айткандай бөлүнөбүз, партияга бөлүнөбүз. Мүмкүнчүлүк берейли дегендей. Ошондо гана Садыр Нуркожоевичтин колунан келет. Эгер бардыгыбыз поперек мындай жатып алсак, бет тырмакчылык кылсак, жүзү каралык кылсак, анда Садыр Нуркожоевичтин колунан келбейт. Андан кийин критика болуш керек. Сөзсүз критика, но критика мындай жөндүү болуш керек. Баягы бет тырмакчылык эмес. Мына азыр ушу правительстводо могу камалган экен, могу сурак берген экен, могуга мындай болгон экен деп айтып атышпайбы? Эми андай нерсе менин башыман өттү. Мүмкүн ошол мурдагы режимдердин тушунда жалган жала менен баягындай ойдон чыккан бир кылмыш иштерине бир баягы жертва болуп калышы мүмкүн да. Анан моунчанчы жылы моундай соттолгон экен, же болбосо ушундай иш козголгон экен деп эле кыйкырып атышат. Аны өзүнөн сураш керек. Ай, сага ушунча иш козголгон экен. Анан эмне ал мүмкүн айтып берет. Ким кайсы өкмөттүн мүчөсү болбосун. Мына менин өзүмдүн башыман өттү ушундай нерсе. Эмне деген гана жалалар. Эмне деген гана ушундай бир каралоолор болду. Аны мен жеткире албадым убагында. Андай эмес. Чындык моундай депчи. Эл ишенген эле жок да ал ишке. Ишенген жок, бирок кайсы бир топ өздөрү ишенди, өздөрү ойлоп тапкан жалага. Азыр ошондой да болуп атышы мүмкүн. Айтып атпаймынбы, азыр Кыргызстан, мен сизге жөнөкөй гана нерсени айтсам, бүгүн 5 миллиардты чапчып турат карызыбыз. Анын 14%ке жакыны ички карызыбыз, 700 миллиондун тегере, калганы сырткы карыз. Эгер ушундай окуя 2010-жылда болгон. Бирок өсүш алсак 2009 менен 2010дун алганы 1 гана процентке бизде спад болгон, түшкөн экономика, ВВП. Ал эми 2020-жылы 9%ке минус болуп атат. Ага кошумча пандемия, өкмөттүн чабалдыгы, бардыгы саясат менен алектенип жатып алган 2020-жылы була шайлоо өткөрөбүз, партия курайбыз деп сиз айткан сайга бөлүнүп. Экономика менен эч ким ойлогон жок. Ошонун жыйынтыгында 9% комторду кошпогондо бизде аркага кетүү болуп атат. Эгер мына 2010-2020 окшош окуяларды алып туруп, анан экономикага көрсөткөн таасирин биз салыштырып карачу болсок. Демек, азыр эгер биз экономиканы тез аранын ичинде түптөп кете албасак, тез аранын ичинде ынтымакка келе албасак, анда ошо партия курап да кереги жок. Президент болом да анда мамлекетти жоготобуз. Эмне алар Африкага барып президент болобу, же Афганистанга барып президент болобу? Же ошондо болуп атат. Жеке амбицияны тыйыш керек. Иштеп атабы, мына бүгүн ошо айтып атпаймынбы, мен билгенден Садыр Нуркожоевич уктабай атат. Ден соолугун өгөөлөп атат да. Бул уктабай, эс албагандык кайсы бир мезгилде ал зыян тиет. Сөзсүз бир зыян тиет. Маселен, мына ГКН бунун иши Камчыбек Кадыр Кыршаевич башында турган мактоого арзырлык. Мыйзамдуулугу башка иш. Аны менден башкалар критикалап атат. Бирок ошондой ар бир камоо бир душман ашыруу. Анын бала чакасы
тууган уруу, куда сөөгү баардыгы душман. Ташиев деген жаналгыч, Ташиев деген мындай, Садыр Жапаров деген андай. Ар бир ошол кустурабыз деп атышпайбы, ошо кустуруунун аркасында душман. Алар өмүр бою душман, бала чакасына, небересине өздөрү көзү өтүп кеткен убакта дагы. Ошол жоопкерчиликти алуунун өзү эрдик. Бул маселен мына Сыймыр Жапыкеев деген жигит өзүнүн башын тобокелге сайып чыкты. Ошонун башында турган Садыр Нуркожоевич душман деген жөн жатпайт да. Ушунча жыл мите курт болуп Кыргызстанды соргон адамдар ал баягы кусогунан айрылып калгысы келбейт. Алар өмүр бою күрөшөт. Макиавеллинин айтканындай да. Ошондуктан бүгүнкү бийлик башындагылардын да түйшүгүн түшүнүү менен кабыл алыш керек да. Ошо кустуруу деген кеп жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Мени ошол нерсе ойлонто берет да. Адилеттүүлүктү талап кылган бул маселенин бир жагы. Анан жана масса эл ушу кустурабыз деген уранга бир башкача өңүттө кирип алган жокпу? Ким жөнүндө маалымат жазылса эле бул эмнеге эмдигиче камалбады? Бул кустуруш керек, кусуш керек. Жанагы айткандай да, ал нерсенин жакшы дагы жагы бар, кемчиликтери дагы бар. Кемчиликтерин эми айтып атышат. Мен айтпадымбы, ушу позитивке үндөйлү коомду депчи. Кемчиликтери да бар. Эми эгер дүйнөлүк процесстерде мына өнүккөн өлкөлөрдүн баскан жолдорун карап көрсөң, ошентип барып, кемчилик кетирип, кулап, чыгылып, анан барып, анан кийин кубалашып жүрүп анан оңолгон. Эми бизде да ошол процесстер жүрүп атат. Бул таң каларлык деле нерсе эмес. Ошон үчүн айтып атпайбы, мунун жакшы дагы бар, кемчилик жагы да бар. Бардык эле нерсенин монетанын эки бети бар дегендей эле кеп. Бирок ошону жасап аткандын өзү чоң нерсе да, чоң нерсе ошол кайранда. Эми жыйынтыктап айтканда, башкача айтканда, жакшы ниет кылып күтөйлү. Жыйынтыгы кандай болот? Эми ошол жасап аткан кишилер, ошол кадамга барып аткандар жыйынтыгына да көз салып атышат да. Демек, алар жөн эле уктап туруп эле анан тигини камайбыз, тигини тушайбыз деп айтат да. Жыйынтыгын 10 жылдык, 5 жылдык, 20 жылдык керек болсо перспективалардагы пландар менен иш алып барып атат. Ошондуктан сындоо оңой. Жатып алып сындап жата бериш оңой, жасаш кыйын. Ошондуктан азыр бүгүн бир тараптуу жаман же жакшы деп айтканга болбойт. Аракеттери бар. Колдоп турайлы. Андан кийин көрөбүз. Сиздин публикадан алыс жүрүп калганыңыз октябрь окуяларынан кийин дейинчи, азыр айттыңыз, ошо келген жетекчилерге мүмкүнчүлүк берип, анан саясатчылар жеке амбицияларын оздуктаганды үйрөнүш керек депчи, сиздикин ошондой кабыл алыш керекпи? Эми мындай да, маселен ошол добуш берүүдө мен алдыга чыктым, мени премьер кылгыла деп площадка митинг кылышым гана керек да, эми биздин түшүнүк менен алганда. Мүмкүн убакыт көп, мүмкүн менин тажрыйбамда керек болуп калар, мүмкүн. Ага чейин эле площадка чыгып митинг кылганга тиги кетсин, бул калсын дегенге мен андан алысмын. Алысмын. Айтып атпайбы, колуман келген жардамы берем. Эч болбогондо жакшы сөзүм менен. 6 октябрь күндү эстеп атам азыр. 5-inde Бишкекте жанагы нааразычылык башталып, анан кийин өлкө мындай бир нече күнгө бир немеде калды да, башаламадыктан. 6-сында Мелис Мырзахматов келатыптыр деген сөз сизге кандай туюлду билбейм, бирок коомчулукта аябай бир мындай бир нерсени келсе чечет дегендей бир күтүүнү жаратты ошол күндөрүчү. Кимдин чакыруу менен келдиңиз, эмне ишти бүтүрүп кеттиңиз ошол күндөрү? Эми мени чакыра турган адамдар өздөрү менен өздөрү болуп атты да ал убакта. Мени эл чакырды. 1,5 миңден ашык СМС келди. Анан мен эми жөнөкөй гана кабыл алып эле отурдум. Анан акырында сөгө башташты тилдеп. Анан келишке туура келди. Эми көрдүңүздөр да, ошол мен учуп келген убакта
бүт мамлекеттик жеке ишканалар басып алынып ошондой Оштун өзүндө да ошондой болот. Оштун өзүндө, мэрияда, обл администрация, райондордо, негизги тармактарда ошондой. Мен билем да ал баягы цепной реакция жүрүп кетсе, жыйынтыгы эмне болот да мен жакшы билем. Ошондон ошону токтотуп, эски жетекчилерди ордуна кайтарып, биз мамлекет мыйзам талаасына кирсин. Андан кийин эшматты коебу, ташматты коебу, бул жаңы бийликтин чечими болсун. Ага чейин башаламандыкка жол бербейли. Эми тынчтык жолунан чыгып кетсе, жакшы болбой калат деп, анан ошол кандай десем, арачылык жолду ролду аткарып калганга үлгүрдүк. Жакшы ошо Бишкектегидей анча-мынча беспорядок баягы неме болбоду. Болтурбай алып калдыңар, тынч болуп калды, жакшы болду. Бирок ошол күндөрү Ошто кооптуу болчу абал. Ушундай башталган болчу да, эми ал жакта билесиздер, ал жакта башкачараак болуп кетет да. Биз аны жакшы билебиз. Сизди мындай катардагы мигрант деп атаганга мүмкүн эмес болуш керек. Карапайым кыргыздын баласы бир турмуштун кыйынчылыгынан улам башка өлкөгө чыгып кетти дегенге болбойт да. Ошентсе дагы сиз 2014-жылы ошол жылдан 2020-га чейин мекенден тышта жүргөнгө аргасыз болдуңуз. Эмне иш кылдыңыз, каяктарда жүрдүңүз, эгер сыр болбосо? Эми мындай да сыр болуп менен бир жерде жашырынып атом бомбасын жасаган жокмун. Же болбосо башка эмес. Эми бул мен иштеген эмне жумушка баардыгы мындай айтылбай турган. Бир гана нерсе, көздүү мончок жерде калбайт дейт. Жөндөмдүү адам кайсыл жерде болбосун жолун табат. И кандай десем, талап болот. Ошондон ал жагынан Кудайга шүгүр, биз өзүбүздүн жолубузду таап иштеп жүрдүк. Мамлекетибизге керегибиз жок болсо, башка жакта керегибиз тийди. Ошол убакыт аралыгында сиз кыргыздын көп эле уул кызын жолуктурдуңуз болуш керек. Кандай акыбалы сыртта жүргөн мекендештердин? Сүйүнөрлүк эмес. Билесизби, сиз күнүгө кечинде үйгө барасыз дегендей, семейным кругу сыртта жүрүп, андан кийин сыртта жүрүп, эгер өлкөң өнүгүп өсүп атса, анда бир дем болот да. Анан сырттагы адамга аябай байкалат. Өлкөң талкаланып, ушунчалык бир басынткан абалда. Анан ал жердеги ушунчалай бир туура эмес иштерди көрүп, эки эсе кыйналасың. Абдан кыйналасың. Бүгүнкү мигранттардын абалы ошондой. Качан өлкөң кылып үйгө кетебиз дегендей. Оңолгондун ордуна кайра арка, баардыгы көрүнүп турат. Азыр бул жерде биз ушундай коом бири-бирибизди алдап эле жүргөндөй да. Өзүбүздүн казанда кайнап бири-бирибизди алдап эле жүргөн. Сырттан караганда баардыгы так көрүнөт. Бул бир чети, демек сиздин мондай ишкердик дагы, саясатчылык да жолуңузда бир жакшы практика болду деп кабыл аласызбы анда? Сөзсүз. Кээде Кудайга ыраазы да болуп кетесиң. Ушундай бир жаман иштерге аралаштырбай, сырттан караганга мүмкүнчүлүктөрдү сактап калганына да, анан баардыгы жакшы жагына. Мен ошол өткөн күндөрүмө жаман жагына деп айта албайм. Дагы бир нерсе жөнүндө сурагым келет. Кызык болчу да бизге. 2010-жылы Бакиевдин режими кулатылганда, анда дагы быйылкы жылдагыдан бир нече эсе жагымсыз формада кулатылды. Ал киши, адамдар өлдү, көп адам өлдү. Анан ошол режимде жетекчилик кызматта иштеп аткан, анан ошол кызматында кала берген сиз эле болдуңуз окшойт. Оштун шаарынын башчысы болчуңуз. Ал кантип мүмкүн болду? Кызык да? Эми Кыргызстандын тарыхында кийин кайсы бир мезгилдерде тарыхчылар жазар, уят
аттуу уят боло турган, өкүнө турган барактар абдан көп. Мына мен азыр калыс адам катары айтсам да, мен мүмкүн ушу сөзүмөн кийин кимдир бирөөгө жакпай калат, там мени тепкилеши мүмкүн, бирок айтышыбыз керек. Себеби мына кийинки жаштар ошол окуяларды билбейт. Кимдир бирөөнүн жазып койгон чыгармасынан же эле ошондой экен деп билет да. Ошонун тарабынан көрүп калган. Себеби мен башыман өттү да, мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошону чындыкты ачканга, айтканга мүмкүнчүлүк берилбейт. Сыртыңан соттоп, сыртыңан жаман деп кое берет. Мына маселен биздин тоңгуч президентибизди алсак, Аскар Акаевичти. Бүгүнкү күнгө чейин биз ошол Акаевдин жүргүзгөн реформаларынын, экономикалык, социалдык реформаларынын жемишин бүгүнкү күнгө чейин жеп келе атабыз. Аны көргүсү жок. Бир гана жаман. Так келсе айт, эмнеси жаман десең, көпчүлүгү баягы негизсиз. Андан кийинки президентибиз Курманбек Салиевичти айта турган болсок, 2010 ушундай чоң трагедия болду. Өсүп, өнүгүп келе жаткан мамлекетти талкалап алдык. Бакиевдин убагында экономикалык жогорулоо эмес, экономикалык секирик болгон. Секирик. Андай чудо дейбизби, эме эч ким кийин жарата алган жок. 2010 кийин, андан кийин бардык мамлекеттик институттар кезек-кезеги менен талкаланып баштады. Мына бүгүнкү күндө Садыр Жапаров бардык талкаланган, бардык мамлекеттик институттар атайылап же билбестиктен талкаланган мамлекетти колуна алды. Мына Министерство образования же дейбиз, жок, кагазда гана талкалап алдык. Система талкаланды. Ушундай болду. Ошондуктан Бакиевдин убагында экономикалык секирик болгон. Мына мен көптөгөн премьер-министрлер менен чогуу иштешип калдым, 7 премьер-министр менен. Баягы айта турган болсок, ишке жөндөмдүүлүгү, иш билгилиги боюнча, маселен, Игорь Витальевич Чудинов. Ал ошол чарбадан чыккан, народное хозяйство эмне экенин билген жетекчи болчу. Ал кагаз ташыган жетекчи эмес болчу. Маселен, Жантүрө Жолдош Сатыбалдиев. Ал дагы иш билги жетекчи болчу. Ал эми ошо иш билгилигин колдондубу, колдоно албадыбы, же кайсы жакка колдонду, ал башка кеп. Аны критикалап атышат. Но менин баалоом ушундай. Андан кийин Алмаз Аршенович келди. Өзү ак көңүл, ишенчээк киши болчу. Чарбаны анчалык билбейт болчу. Ошо ишенчээктигинен ким биринчи айтса эле, ошону сеники туура деп кете берет. Өзү ак көңүл, жигитчилиги да бар болчу. Сооронбай Шарипович токтоо чечимди шашпай чыгарган жетекчи болду. Эми мына Садыр Нуркожоевич келди, абдан энергиялуу. Мен айтып күлдүрө берем, бул жатпайт, бул уктабайт деп, жүгүрүп эле жүрө берет, бул энергичный, да, аябай. Чарчабайт дагы. Ошондой курактагы дагы адам болуп атат азыр, э? Нар жагынан ошондой киши, мындай абдан энергичный. Эми Алла бир жолун ачып, Кыргыздын жолун ачып, бир жакшы жагына кетсек. Мен айтып атпайм, мүчүлүштүктөр да бар, кемчиликтер да бар, жакшы жак да бар, бирок жакшы жагын биз көрөйлү. Мүчүлүштүктөр мүмкүн барып оңолор. Өзү деле көрүп турат, мурдагы президенттердин тагдыры эмне болду, ойлонтот, жакшы жагына кетет деп ойлойм. Сакталып калганда кандай? Эми сакталып калганда өзү негизи мени 5 жолу шайлашты да. Ошол эле шайлап, аны эмне деп гана чыгарды. Ой, бул сатып алынган элдер башка деп. Негизи жөнөкөйлүк да. Мен тиги кабинетте азыр отурчумун. Мэриянын 1-кабатында, милициянын постунда отуруп эле иштечүмүн. Эл менен чогуу эле.
элди аралап дегендей. Негизи элдин колдоосу да. Мага канчалык бүт мамлекеттин күчүн ташташты да ошону кетирген. Бирок эл калкалап сактап калды. Башкача айтканда, ким кайсы постто элебесин, президент, министр, премьер-министр, кайсы бир саясий кландын ишин аткарбастан элге гана иштеш керек. Саясий топ көз ирмемде жок болот, же сатат. Көп жол көрдүк кандай. Же сатат, же артыңдан бычак урат, карапайым эл, ак жүрөк эл дайым көкүрөгүн тосуп сени коргоп калат да. Ошондуктан элге гана иштеш керек. Элге гана жардам бериш керек, элдин гана мүдөөсүн аткарыш керек. Ал ой могу досум эле, могу саясий күчтүү эле жок, күчтүү эл гана. Бир гана эл күчтүү. Акча күчтүү эмес. Сатат. Бийлик күчтүү эмес. Бир гана эл күчтүү. Сатат дегенди азыр айтып өттүңүз. Ошондо сиз акыркы жолу ушу мэрлик кызматта бир талаш жаралганда, шайлоодочу. Сизде ошол саткынчылыкка туш болдуңузбу, эмне болдуңуз? Болду. Бирок мен бир күлкүлүү нерсе айтайын, мен туура эле саткышкан экен деп айтат. Эмнеге? Даже кээде ошолго бир премия бергим келип кетет. Бирок ошол учурда ошентип ойлой алдыңызбы? Жок, ал учурда башкача ойлойсуң да. Азыр ойлосом туура эле саткан экен дейсиң. Кээде себеби кайсы бир нерседен сактап калганга мени себепкер болгон экен да ошол кишилер. Анан эми ушунча жылда ойлоп карап көрүп бир көрдүңүз го эми ошол менден кийин эмнелер болду. Кандай гана бир эң аярмын, эң акылдуумун дегендер, өзүн ошентип ойлоп жүргөндөр кандай акыбалга түштү дегенде, Кудай мен ошол бир жаманга аралаштырбай эле алып чыккан экен, анан ошого баягы саткындар себепчи болгон экен дегендей тамашасы да бар бул сөздүн. Башкача айтканда эч кимге кегим жок. Кек кууп, өч алуу бул алсыз адамдын иши. Ошондуктан мен эч кимге эч кандай дооматым жок. Сиз азыр бир нече адамдын атын атап өттүңүз да, өзүңүз кызматташкан премьерлер, алардын мындай күчтүү жактары жөнүндө айтып өттүңүз. Анан дагы бизде бир элде бир адат пайда болуп калды, өзгөчө быйыл ошол күч алды. Жаштар келиши керек дегенчи, ал жаштын колунан келеби, ал жаштын тажрыйбасы барбы, же анын алкымы чоңдур, амбициясы чоңдур. Ушул нерсени бир мындай жакшы бир ынанымдуу ойлоно турган пикирин айткан бирөөлөр болсо дейм да, жаштар келиши керекпи, же тазалар келиши керекпи? Макул, мен айтайын, бирок мен абдан сындашат. Мен ошого макул болуп туруп айтайын. Мындай да, орусчасынан айтканда, тонна теория стоит килограмм практики дейт. Анан жаштар бийликке келиш керек деп 11 жылдан бери алдап келе жатат да, жаштарды курал катары пайдаланып. Анан чындап эле жаштар ошого ишенип, 2007-жыл башталды. Жок, 2000 ошо акыркы жылдары деп атпайбы, эми ошол жаштар анан ишенип алды. Мен губернатор болушум керек. Мен акыркы мына окуялардан канча адам келди, мен губернатор болушум керек. Мен мэр болушум. Сен эмнеге мэр болушуң керек? Эмнеге губернатор? Эмнеге министр болушуң? Мен премьер-министр болушум керек дегендер да келип атат. Эмнеге? Ал өзү айта албайт. Бар немеси, аргументи, ал блогер. Мынча подписчигим бар дружбамда. Башка жасаган иши жок да. Анан тажрыйба. Биздин мамлекет ошо кайсы бир саясий топтун акыркы ошолордун айткандарын аткарып баштап атпайбы. Ой, могу мындай эле деп. Экономика жөнүндө түшүнүгү жок. Адамдарда барып коюп атышат. Ал уялбай барып атат. Уялбай эле мен ошол жерге анын менен ою жок. Ушундай бир
Biz başımızdan geçirdik. Muzikantты апарып токой чарбасына коюп аткан. Себеби ал көбүрөөк кыйкырат да. Докчу. Оозун жабыш үчүн. Ошондуктан жаштар резерв кадрда болуш керек. Аны тарбиялап өткөрүш керек. Маселен, наставник деген нерсе болчу эле. Сварщик, кладчик, даже каменщик, ученик, наставник деген түшүнүктөр келиш керек эле. А мамлекет ушундай ойлоп атышат да, бир эшек арабада элечи, ат арабада эле. Отурам, анан чу десем кете берет депчи. Экономика, народный хозяйство дегенде түшүнүгү жок адамдар келип атат. Абдан өкүнүштүү. Абдан өкүнүштүү. Тескерисинче Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи экенине карабай туруп, кимдин тажрыйбасы болсо ошону алып келиш керек. Тажрыйба гана кризистен алып чыгат. Анан сүт эмди балдарды алып келип эле коюп атышпайбы? Жок. Ал чыккынчылык. Ал чыккынчылык. Менимче бүгүн дагы эле ошондой бир көрүнүштөр бар. Себеби Садыр Нуркожоевич ошондой бир асада кылып, ой мен сени президентке алып келдим. Эле мен могунда площадьта мынча саат турдум эле кыйкырып дегендер азыр бүгүн док кылып атышпайбы азырда. Бирок президент жакшы айтты. Бүттү. Теги мени президент кылдым эле дегендерге чекит коем депчи. Ал бүттү. Ал эгер кимдир бирөө площадьта 10 саат, 5 саат кыйкырып турса, ал өлкө үчүн, улут үчүн турду, Садыр Жапаров үчүн эмес. Ушундай деп баалаш керек да. А улут үчүн керек болсо өлүп берүү ар бир жарандын милдети, парзы. Парз. Патриоттуулук деген ошентип чаралат. Ал жаштар, маселен менин тажрыйбамда Түштүк Кореянын Асан деген шаарынын менен биз дос шаар болдук. Анан барып биз протоколго кол коюш керек болду. Ал шаарда 200 миллиардка жакын ВВПсы. Элестеткиле, биздики 130 нар жак бер жак 200 миллиард ВВПсы. Hyundai, Део, бүт эң чоң дүнүйөлүк брендтер ошол жерден чыгат экен. Анан бир маалда тепкичтен бир чалды эки колтуктап алып келе жатышат. Мен ойлопмун бир мындай алып өтүп кетет окшойт жаныбыздан деп. Көрсө ал мер экен. 69 жашта. Бир аз ооруп калыптыр. Эки колтугунан жетелеп алып келип отургузушту, протокол коюп, кечирим сурады, ооруп атам мен. Ушундай деп. Андан кийин кечиндеги ужинде айтты, ушул шаардык кеңештин төрагасы болсун силер менен деп. Карасам, ал андан бешбетер аксакал экен. Экөө бир класста окуган экен, 69 жашта. Ошондой өнүккөн шаарды тажрыйбасы менен башкарат. Тажрыйба. А мынабы чыгыш өлкөлөрүн карагыла эле. Эң эле жаш жетекчи 59, 60, 55-тегини эң жаш деп эсептейт алар. Эң жаш кадрыбыз ушул деп 55 жашта. Айтайлы Кытай. Батышта эле ошо. Мына Байден келди. Америкалыктар жаштар келсин дебей атат го. Байденде абдан мол тажрыйба бар. Ошол эле Чыгыш Корея гүлдөбөсү. Ошол эле биз суктанган жаткан Малайзия, Сингапур. Алар мадрабаштарды эле сүдүрөп келип эле министр кылабыз дебей жатат. Алар тажрыйбасын карап издеп туруп, иш билгилигин карап туруп, кайсы баскычты басып өткөнүн карап туруп, андан кийин ошол жумуштарга алып, ошон үчүн өлкөсү өнүгүп атат. Жаштарга да кайрылып кетейин, айта кетейин. Эгер кимдир бирөө ушундай жаштар бийликке кириш керек деп аткан болсо, ал улуттун чыккынчысы, же болбосо силерди алдап аткан адам. Убактылуу пайдаланып калайын деп силерди башыңарды айландырып аткан адам. Силер андан көрөк чарбага кеткиле.
илим билимге кетип, жакшылап тажрыйба топтоп, же болбосо өзүң көргөн наставник алып, ошол экономика багытында болсо, экономика багытында, өндүрүш тармагында, өндүрүш тармагында өзүңөрдүн тажрыйбаңарды топтоп туруп, андан кийин бийликке келсеңер, ошондо силерден көбүрөөк бир жыйынтык болот. Сиз маектин алдында бир сунушуңузду айтып өттүңүз, ушу бир көбүрөөк позитивге көңүл бөлсөк, жакшыны көбүрөөк айтсак, жаманды жашырсак деген ойдочу. Бирок айтпасак, ал нерсе жанагы кайсы бир адамдардын, кайсы бир топтун мындай бир эмне десе, алкымы такыр эле границасын билбей кетет экен да. Жегиштикти кантип токтотсо болот деп ойлойсуз? Мыйзамга. Мыйзамды жөн эле аттап өтүп кетип атышпайбы? Мыйзам ошол аттап өткөндү байкап көз жумкан надзорный орган деп коет. Президент деген бар. Байкабай ошол жемкорлор аттап өтүп атканда тескери карап тургандар бар. Эгер бардыгы түз карабай деп колго бутка чапса, алар аттабайт. Алар эң митайын болот. Сиз экөөбүзгө караганда алар акылдуу болот. Кайсы убакта кантип сиз айткан алажып таттап кетишти жакшы билишет. Ошондуктан ага шарт түзүп берген адамдар жылчыктарды жабыш атайлап коюп коюшат да, ушул жерден өтүп кетсин. Эми түшүнүктүү болгондор. Эми мындай да каалоо эле болсо кылса болот. Баардыгын жазса болот. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, каалоосун өчүрбөйлүчү ушулардын баягы мага эле керекпи деп кол шилтеп басып кетсе анан көрөбүз. Анан ошондо дагы шерменде болобуз. Ошондон азыр каалоолору барбы? Биз кол чаап турайлы. Ой, азаматсың. Жаш баланы деле ой, азамат деп тарбиялайт го. Көңүлүн өстүрүп, ошондой деп турайлы. Мен көрүп турам, каалоо бар. Аны өчүрүп албайлы. Эми жыгылат, турат, адашат, андан кийин кетет. Эми бирок көп адашпаш керек да. Эми адашканга немебиз жок. Убактыбыз да жок. Мамлекет абдан жардам кырында. Айрыкча экономикалык акыбалыбыз. Ушул жагынан алганда кечиктирбей кайсы кадамдарга баш керек деп ойлойсуз? Эми саясат менен алек болуп жүрө бербейсиз. Эми дагы мына тилекке каршы саясат болуп атат. Эми референдум өткөрүшүбүз керек, сөзсүз. Шайлоо өткөрүшүбүз керек, сөзсүз. Ансыз болбойт, ушундай болуп атат. Эми маселен, көп катачылыктар бар экономикада. Маселен, ошо пандемия башталганда дүйнөнүн бардык өкмөттөрү сливание кылышты. Через реальный сектор сливание кылышты да. Чтобы кармап туруш үчүн, түшүрө койбош үчүн сливание кылышты. А бизде наоборот 2020-жылы секвестирование, то есть кыскартуу кетти да. Абдан мындай антинародный шактар жасалды да. Аны карапайым калк түшүнбөй калып жатты да. Бирок жөн терси менен сезип атат. Кийин результаты ошондой болот. Маселен мына байкасаңыз, мына элестетсеңиз, бир гана 2020-жылы биз 400 миллион доллар, $1,5 миллиардка жакын акчаны интервенция талаага чачып өтөк. Естественно, резервден алып. Бул абдан ката иштер. Анын башка жолдору да бар. А башка жолдорду пайдалануу үчүн изденүү керек, акыл, тажрыйба керек. Анан рисковать этиш керек. Жок, биздикилер жөн гана кол ушуп отур да. Өлсөң өлө бер, чачылсаң чачыла бер деп. Мына ушундай бир кайдыгерликтин айынан ушундай бир бүгүн мындай бир абдан жаман акыбалга келип калдык. Эми мына жаңы өкмөт программа жазабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп атышат имиш. Программаны жазыш керек. Ал керек пошаговый. Но программага чейин бүгүн азыр кечиктирилгиз
кадамдарды, антикризисный кадамдарды жасаш керек. Себеби дүниелік кризис, бұл бір эле Кыргызстандын эмес. Дүниелік экономиканын структурасы бузулду. Ошондуктан бүгүн жасай турган кадамдар бар. Мына эртең жазгы тала жумуштары, мына азык-түлүк каатчылыгы келип атат жалпы планетага. Айтып атпаймынбы, программага чейин жасай турган кадамдар, бүгүн азыр жасай турган кадамдар толтура. Ошону ойлош керек атасы. Маегибиздин жыйынтыктоочу суроосу дейин. Мелис Мырзахматов деген саясатчы личность кайсы жерден төрөлүп, кантип кайсы окуялардан улам мына бүгүнкү ахвалына келип отурат? Түшүнбөй калдым. Каяктан келдиңиз, кандай окуялар, кайсы иштер сизди саясат жолуна түрттү, кандай иштер сизди бизнес жолуна түрттү? Өзгөчө бир мындай салым кошкон ким болду сизге, кайсы окуялар болду? Бүгүнкү ахвалга келишиңизге. Эми эң көп ушундай бир адам кайра жаралат экен. Окуялардан? Ушундай стресс, ушундай потрясение дейбизби. Мына 2010-жыл ошо кан төгүүлөр менин түп тамырынан берки ой жүгүртүүмү, мамлекетке, элге, журтка, келечекке болгон ой жүгүртүүмү түп тамырынан бери өзгөртүп кетти. Андан кийинки мына 6 жылдык куугунтук ошол толуктап кетти. Башкача айтканда, калыптанган уже көз карашты эми бузуш мүмкүн эмес. Сатып алыш мүмкүн эмес. Биз мамлекетчил боюнча калабыз, мамлекетчил боюнча. Коркутуш да мүмкүн эмес. Коркутуш да мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Кошамат кылыш да мүмкүн эмес. Болгону болгондой айтабыз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мен позитивди гана айтайлы, негативди кое турам. Мен деле азыр бүгүн критикалап чыксам болот. Кемчиликтер бар. Бирок жакшы жагын айтайлы, шык берейли дегенде ошондон. Себеби дүйнөдө ошондой экен, өлкөн өлкөлөрдөчү. Шыктандырат экен, жардам берет экен, колдойт экен. Ана такыр эле темтеңдеп болбосо, баягы бир баскан изин эки басып туруп алса, андан кийин башкача жолго барышат экен. Биринчи колдошот экен. Ошондон колдоп турайлы. Рахмат, маегиңизге чоң рахмат. Рахмат, Шаиста, сага дагы. Ишиңизге ийгилик. Биз дагы ошо сиз айткандай байкоочубуз. Эч бир тараптын бир аргынчаап деген максатта эмес болчу. Сизди маекке чакырганыбыз ошол бир нече жыл сыртта куугунтукту да көрүп калган адамдын көз карашы кызыктуу болуп атты. Ошон үчүн сизди күттүк аябай маекке. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы, рахмат. Урматтуу көрүүчү, ушуну менен бүгүнкү маекти жыйынтыктайбыз. Сиздер Мелис Мырзахматов менен маекти Супер ТВ телеканалынан, serep.kg сайтынан жана биздин YouTube каналдан көрө аласыз. Дагы кандай ой пикириңиз бар, кимдердин келишин каалайсыз, кимдердин маегин көргүңүз келет, комментарийлерге калтырсаңыз болот.